Мен өзүм көзүмдү операция кылдырып Бишкекте элем. Анан нарындан ошо Апрель Баатыр Жыкы Жыргалбек деген чалды мага: эже ушинтип президент бизди жолугушууга чакырып жатат, паспортуңузду жөнөтүңүз деп. Мен соткага тартып туруп паспортумду жөнөтүп, анан ошол боюнча көчө бардык. Барганда эми баягы эл менен жолугушууну көп эле жасап атпайбы президентибиз. Ошол көп жолугушууларда эле биз менен да жолугушуп пикир алмашайын деп чакырды болуш керек деген эле ойлор менен барганбыз. Анан баргандан кийин биз биринчи баягы өкмөт үйүнө кирдик, киргизип отургузгандан кийин эле бир бала ошол тиги Айкөл таза коом дедиби, ошо Апрелдин мындай Айкөл Алато таза коому деп ошол кезде 2010-жылкы каса болгон балдардын ата энесинин урук туугандарынан бар экен. Ошо бир 40 киши кол коюп президентке кайрылуу жасаган экен. Жана башка деле ошол Апрель байрагы эми көп коомдор түзүлбөдүбү 10-жылдан кийин. Көп Апрель немеси, Апрель коому анан иш кылып бир 20 чактыга жетти го. Мен билгем боюнча так маалыматты билбейм. Анан ошолордун да арасынан ошо кайрылуу жасап киришкен экен. Ошол боюнча анан президент деген 2010-жылкы катыштыгы бар бардык Апрель Баатырлар деп бардыгын чакырткан экен. Анан бир 200-200дөн аштыкпы, ошондой киши чогултурбуз ошолор бардык да. Анан президент менен жолугушууда жыйынды ким баштады, анан ким баш сөздү сүйлөдү, ошолорду айта кетсеңиз. Президент менен жолугушаардын алдында биз кирип олтургандан кийин ошо Айкөл таза коомунан бир бала тиякта астыга түшүп модератор болуп, ушундай биз деген Бакиевди алдырып келип, анан Бишкекке завод курдуртуп, анан ошого баягы баласы өлгөндөр ошонун балдары калды эле артында. Анан жашоо шарт мындай болуп атат, бир ошого тиги балдарына мындай каралаш дивиденд деп коебу, ошондой ошо заводдон түшкөн киреше менен мындай ошолорго каралашсын, ошо биз да ошол жака кирип иштейли, жумуш орун менен камсыз кылсын, кун төлөсүн деген сыяктуудай немелери бар экен. А дегенде өзү ошондой айтып деп неметип аткан. Андан кийин анан президентибиз келгенде анан эмне себептен чакырганын, эмне себептен чогулганыбызды президент ошолордун кайрылуусун окуп, 40 кишинин кол койгонун айтып, бардыгын бирден фамилиясы менен окуп берип, арасында андан кийин өзүнчө дагы айрым бир коомдун башчылары тапшырган кайрылуулар бар экен. Ошолор боюнча айтып, бизге биринчи тааныштырып, ошол себептен баарыбызды кошуп чакыргандыгын айтты да президентибиз Садыр Нуркожоевич. Анан кандай болду жыйын? Кандай нукта кетти? Биринчи тигил жанагы Айкөл таза коомундагы бала тиги айтып деп аткан деле нары артыбыздан эле бир бала кыйкырып өкүрүп эле алып келип кереги жок, тигиндей мындай деп баягы эми провокация өңдүү сөздөрдү сүйлөдү да. Сүйлөгөндө баарыбыз тең айтсын угалы, эмне себептен чогулуп атканыбызды билели, айтсын да дегендер болдук арабыздан чынында. Анан ошону менен тигил бала токтоп калды, отуруп калдык. Анан президент келгенде өзү айтып, жана кол коюп бергендерин, кайрылуу киргизгендерин бүт айтып берди. Айтып бергенден кийин президент ошолорун айтып, тааныштырып, бизди эмнеге чогултканын ошентти да. Андан суроо жоопко өттүк. Суроо жоопко өткөндө бир экичөө мен деле фамилияларын а жерден неме жазып деле алган жерим жок. Эми келбесин, камкор, баягы эле биздин бийликти, бири-бирибизди жамандоо, минтип кетти, тигинтип кетти деген сөздөрүбүз арабызда көп эмеспи? Өлүп калса эле президентке чаптамай, биз ошого көнүп калдык да. Ошондой сөздөр айтылды. Айтылганда анан бул теманы жабабыз, анда ушуну менен токтойбуз дегендей кылды президентибиз. Анан мен да чыккам, мен да суроо берейин деп. Мен ардан айттым, ар бир адам өзүнүн жеке пикирин айтканга деген укуктуу, эч кимге кыйкырып ал бул деп неметпегиле, мен өзүмдүн оюмдагы нерсемди айтайын деп. Сиз эмнелер жөнүндө айттыңыз? Мен эми бизде мындай болуп атпайбы? Бул бийликти жамандоо, сөзсүз президент күнөөлүү экенин, өлгөн кишиге деле, чычкан өлсө деле, киши өлсө деле бүт баарына президент күнөөлүү экенин айтып, мурда эл чын эле караңгы экенбиз, көп нерсеге ишенип, дүрбөп, чуркап ушинтип келген экенбиз. Анан мен ошо 2010-жылы өзүм аралашкандан улам
кээ бирин атайын бийликке келиш үчүн, өздөрү бийликке жетиш үчүн, өздөрүнүн максатын ишке ашырыш үчүн жамандоо, каралоо сөздөрдү көп айтып, карапайым элдин ошого ишенгенин түшүндүм да. Өзүм башыман өттү бул нерсе. Анан ошол себептен мен өз пикиримди айтайын дедим. Андан бери көрүп атабыз да. Эми мисалы үчүн ушу Садыр Нуркожоев келгени мындай жаман деп айтыштан алысмын мен. Көп нерселер оңдолуп атат, жасалып атат, жолдор жасалып атат. Мына иштебей калган аэропортторубуз иштеп атат. Өкмөт үйүн курайын десе деле ага деле тиги каршылык көрсөтүп атышат. Өкмөт үйүбүз толкуну салынбай калган мезгилдер болбодубу? Эми антип мамлекетибиз оңолсо, сырт менен алака болсок, ар жак бир жак менен катышсак, анан бир Кыргызстанда бир жакшы ийгиликтер болот да. Дей көчөгүндө могу телефонго чыга калып эле кумтөрдү алып коюп, мына Кыргызстан артка кетти деп эле бир жапжаш кыз, эчтекени билбеген, эчтекени түшүнбөгөн эле адам сүйлөп атат. Эми кумтөр менен илгертеден 20-30 жылдан бери бизге маалым болуп бүттү да, биз деле түшүнүп бүттүк. Анан анчалык түшүнүп түшүнбөй сүйлөй берүүнүн кажети жок деп ойлойм. Мен өзүмдүн пикиримде мындай ойлодум. Ким кандай ойлосо андай ойлосун. 2010 жылкы революция нарындан башталып, ушу Эркин Асаналиев баштаганда 24 февралда Ыртыста паркта болгондо, биринчи эле барганда мен деле ошондой экем, түшүнбөй туруп эле Бакиев кетсин дегенди айткам да. Себеби эле тиги свет бир сом эле тиyin 2 сотка бул айтылып келип келди, мен кайталоонун кажети жок. Ошол сөздү айткам мен дагы. Ошол жанагы каралоонун бул минтип салды, тигинтип салды, Отунбаева нарынга барганда Гуриев деген неме кылып атат, энергетиканы момундай кылды деп толтура сөздөрдү айтышты да. А кийин салыштырмалуу мен салыштырдым да. Кийин өздөрү бийликке келгенде алардан ашып түшүп жаман кылыктарды, жаман нерселерди, көп нерселер жасады да. Мурункудан неме болдук. 216 тыйын болду светибиз. Жыргап кеткен жерибиз жок. Баягы эле тас кейпибиз, баягы эле мезгил. Андан да буну жөн эле атюрканы эле канча бир немеген эметип шапартеп, 6 жылдын ичинде алардан ашып түшүп болуп көрбөгөндөй байлыкка жетишти. Ошол себептен эле мен минтип ойлоп калдым да, булар бийликке келиш үчүн эле эми Бакиевдин да жакшы иштеп аткан мезгилдери болгон, аны биз билебиз. Анан эле аябай каралоо, жамандоолор жүрүп, ошентип эле өздөрү бийликке келгенде алардан ашып түштү. Ошол себептен мен каралоого, жамандоого ишенгим келбей эле калды да. Анан кечеги жолу ушул жыйын өз максатына жеттиби же жетпей эле тарап кеттиңиздер? Ал максатта мындай да, бизде апрель баатырлары деп чынында Атамбаевдин учурунда эми Кудай жамандыкты бербесин көзөтүп кеткен балдарыбыз болду, иманы саламат болсун. Бирок ошолорго миллиондор берилген, там берилген. Алар кийин жагында тисип алып, ошо болгон бийликте иштегендерден, байлардан, тигилер булар бүт каралашып, момча баланы көзөтүп кетти деп ата-энесине көп жардамдар берилген. Жергиликтүү бийликтен да берилген, жөнөкөй элдерден да берилген, көп нерсе берилген чындыгында. Анан ошондой берилген, ошонун арасынан Бакиев канкоор, Бакиев бизинтип кеткен деген сөздөрдү айтышты да. Эми тетигинчи акчаны алып соодалашты да. Мен мынтип ойлойм, 45-жылкы согуштагылар 5 жыл кан күйгөн согушта иштеген, жүрүшкөн ошолор. Өмүрүн, жашоосун аянган эмес алар деген. Ушул арттагы небере чөбүрөлөр жакшы мезгилге жетсе экен деп ушундай чоң согушта жүрдү да, майып болушту, буту колунан ажырады. Көп миллиондогон элдерибиз өлүп калды. Ошолордун үй бүлөсү жөн эле мындай кичинекей ал кезде турмуш начар экен, жер кепеде жашап, мына биздин чоң аталарыбыз, ата-энелерибиздин баштарынан өтүп калды. Ошондой жерде жашап, ошо тылда жүрүп, эгин айдап, ошону жөнөтүп согушка деп, аялдары жүн байпак колгап түйүп суулукта деп ошолорду жөнөтүп, ушундай жардамды көрсөткөн. Кийин биз чоңойгондо, мисалы үчүн ошолор кайрылып, элге милдет кылып согушта өлгөн деп, же болбосо момундай болгонбуз деп жардам сурап, мамлекеттен бир нерсе сурап талаптаногон жери жок да. Мекен үчүн кызмат кылды деп гана баягы наамдарды айтып, ошол жеткенине жетип, жетпегенине мындай калган. Мен да согуштун ардагерлерин ал кезде соода иштечү элем, тейлеп, баягы бир 5 килдик упакованный эттер, чайлар, майлар кичине, ошону акчасын алар эле байкуштар очередте турупчу.
Анан милдет кылган эмес. Мен мынтип ойлондум да, ичимде мындай капа болгон мезгилдер да болду. Биз ошондо элдин жыргалчылыгы, үй бүлөлүк башкаруу болуп атат, свет кымбаттап атат, монтип атат деп митингге чыктык. Чынында согуш болгон жок. Баткен окуясындай болгон жери жок. Өзүбүз менен өзүбүз эле мындай болуп эле, анан ошону милдет кылып мен митингге катыштым эле деген ой менен эле кечке эле мамлекетти талаптанып бирдемени сурап отуруш бул туура эмес деп эсептейм мен. Мына Баткен окуясын айтсак болот. Баткен окуясы мына тажиктер келип кол салып, өрттөөлөр болуп, өйдө төмөн нерселер көп болуп деметти. Мына президентибиз чындыгында үйүн салып берип атат, мектебин куруп берип атат, компенсация берип атат, эс алууга жиберип атат. А көчө ошол талаптарды сурашты. Бизге эс алууга бергениң, мындайга бергениң, льгота бергениң 14 жыл болду. Алышты. Атамбаев ал жагынан жакшы эле берип кетти буларга. Жакшы эле армансыз эле берди. Аялдарын жумушка орноштурду, балдарына 3000 сомдон пособие чектеди. Анан бул бир 200 же 300 киши эле революцияны жасап, революция деле эмес, жасап ийген жери жок да. Митингге жапырт эл чыккан. Мисалы үчүн Нарында ушул митингдин башы Нарында башталган. Эркин Асаналиев баштаган. Эч бир жерде чыккан эмес. Мисалы үчүн Көлдө, Ошто, биякта такыр чыгуу болгон эмес. Бишкекте тигиндей Нарында башталып турган. Биз 4-5 митингге чыккандан кийин анан ушу 7-син Нарындан белгилеп турган. Ошол жерден 7-си күнү башталганда анан бул башталууда көп болуп атыр. Апрель баатыр мындай жалган баатырлар толтура. Жалган немелер толтура. Эми ал жерде катышпагандар деле толтура көчө күнү токмоктун да аялдары иштеп жүрөт. Анан кайра Садыр Жапаровго маселе коюп атышат. Апрелде майрам кылып өткөрөлү деп атышат. Көмүрдөн калдык. Көмүр ушул күнгө чейин берилет. Жергиликтүү бийлик берип келатат. 7 апрелде такай биртике тыйыны болсо да беришет, белгилешет. Берип келатат. Ал эми каза болгон балдардын тамды берген, миллиондорду берген, андан сырткары да берген, колуктууларын бүт жумушка орноштурган, бардык нерсе жасалган. Анан эле кечке мынтип сурай берет. Анда эл үчүн чыкканы, мекен үчүн чыкканы кайсы? Соодалашып бардыгын алып атпайбы? Алып атышпайбы? Анан бул туура эмес нерсе да. Ошол сиздин оюңузда канча катышкан 200 адамдын канча пайызы колдошту Айкөл Алато таза коомунун сунушун? Эми биздин арабыздан аз эле бир 4-5 эле каршы мындай неме болуп чыкпаса, башкалары мындай макул өңдүү эле эме Бакиев акча берсе, Бакиев жанагындай кылса дегендей. Анан бирок мындай да тулпар сөөгүн кордобойт дейт. Бакиев мына Белоруссия курап кеткен жок. Ал бизге муктаж деле эмес, чындап келсе, мындай алып келгенде. Ал ошол жака инвестиция салып атат. Лукашенко аны билип атат. Инвестиция салып атат. Белоруссияда жумушчу ордун түзүп атат. 100-төгөн, 200-төгөн адамга. Анан бул таптакырлаган кор болуп эле мына Бекнасаров деле негир атып кетти, тигил атты, бул атты деди эле. Анын бири тастыкталбай эле калбадыбы бийлик колдорунда туруп? Ким билет эми? Мүмкүн бийликке жетиш үчүн ким эмне кылганын, ким кандай кылганын ким билет? Все равно а деле Кыргыздын жөн эле киши президент боло бербейт да. Мыкты эр азаматы. Мисалы үчүн Разаковду момундай деп кийин алып келип, мына мыкты иштегенде асыр сүрөттөрүн любой жерде мисал кылып сүрөтүн тартып коюп, анын жакшы жагын айтып, чындыгында жакшы жагы президентибиз кызына там берди. Сөөгүн алып келип кайра немеге коюшту. Эми булар ар кайсы жерде жүрө бергени менен Кыргыздын уулдары да булар. Кыргыз эли сөөгүн таштабайт таптакыр талаага. Таштап да көргөн эмес. Сөзсүз түрдө баары бир тарых тастыкталат, чындык айтылат. Бизден кийинки муундар да айтат чындыкта. Азыр баягы күнүмдүк көртүрлүк үчүн пендечилик кылып ар бир бурмалаганыбыз менен баары бир чындык бир күн чыгат да, мүмкүн аякта өлүп кокустан ошол жака көмүлүп калса эми ал өлөбү ким өлөт? Бир Кудайдын буйругу эле. Ушул жерде кыйкырып немеде болуп аткан биз деле кетебиз бул жалгандан. Баары бир алып келип коет. Баары бир Кыргызстанга алып келет бир күнү сөөгүн. Андан көрө тулпар сөөгүн кордобойт, кечиримдүү болуш керек. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деген Кыргыздын макал сөзү бар жеринен илгертеден. Биз жанында карап турган жерибиз жок, анын атып өлтүрүп канкор болуп ушундук болуп атканын алып келип туруп өзүбүздүн Кыргызстанга эле пайдаланыш керек. Эмне үчүн заводду салсын, жумуш орунду түзсүн. Ал эле келе калып эле азыр баары жокто апчып ушундук кылып ийбейт. Анан ал келсе тигил бул болуп кетебиз деп бир болбогон биртике пиарчыбызды айтып, жалпы эл деле уже кечиримдүү, кечирип бүтүштү менимче.
биз деле ошо митингде кетсин деп кыйкырып жүргөн биз деле ушундай сүйлөп атабыз, менеңдүүлөр толтура да. Мендейлер толтура. Эми Ош окуясында деле мына канчалаган немелер адамдар өлтүрүлүп, ошолор компенсация сураган жок. Ош окуясында үй жайынан бери өрттөлдү, көп бүлгүнгө учурадык, канчалаган бир 400-500 адамды жоготту болуш керек Кыргызстанда. Бүгүнкү күнгө чейин дайыны чыкпай табылбай жатканы бар. Ошолор эч бир Ош окуясында коом түскөн жери жок, өкмөттөн суранган жери жок, миллиондоп алган жери жок, тамы да оңдолбой калды керек болсо ал кезде. Билем жанареке Жантөрө Сатыбалдиев бир Ош окуясы боюнча деп салганына ал бүт элек деле момтуп арасы ажырап, анын ичине кутурган итти киргизсең да жашабай турган бир там салып коюшкан. Ош окуясындагылардыкын эң өкүнүчтүү өзбектер мынтип салды деп кыргыздарды атып атат деп кыргызды бир түндө деп койду. Эртеси өзбектерди дедиртип койду. Бул сырттан чыккан чыккынчылык менен жасалган окуя. Ага деле ошо биздин убактылуу өкмөттөрдүн катыштыгы бар экен. Бекер жеринен айтылып жаткан жери жок. Анан мен ойлойм, мына бүгүнкү күндө деле бул бийликти деле тиги түрмөдөн 150 киши өлүп кетти, тигинтип кетти, минтип кетти деп эле каралоону жүргүзүп атпайбы? Туурабы? Бактыгүл эже, ошол жыйындан дагы айтсаңыз, канча киши сүйлөдү? Жыйындан бир 10 чактыга жеткен жокпуз, 10 чактыдай сүйлөдү. 10 чакты ошол каалоочулар сүйлөдүбү же мындай жазып даярдап коюшуппу список? Каалоочулар эле сүйлөдү. Аны мындай неме кылган жери жок, каалоочулар эле. Ошо сүйлөгөндөр кандай пикирди айтышты, эмне жөнүндө айтышты же ошо? Эми пикир эле ошол апрелде Курманбул деле балдарыбыз, ошолордун энелери мына кетти тияка Москвага иштегени. Ошо чоң ата чоң энесинен да бар окшобойт арасында. Ошо неберелерди багып атабыз. Эми ошолорду салып берсе Бакиев, анан ошолор дивиденд алсак, жанагындай иштесе, эми ушуларга бир компенсация төлөп турса деген сөздөрдү айткандары болду. Анан именно жанагыны окуп берди президент. Анан мындай деп деле каршы мындай каршы баягы отургандардан кыйкырып коюп аткандар болду. А так мындай совсем эле келбесин тигил бул деген дей алган. Сүйлөгөндөрдөн каршы болду, болгон жокпу? Бир бала печте иштейм, тетисте иштеймин деп ошо эми кереги деле жок дегендей кылды. Анан Анчтын Садыр Нуркожоев президентибиз, мен аны келсин деп аткан жерим жок, силерге жакпайбы, келбейби, анда теманы жабалы деп койду да. Ошону менен жабылып калдыбы? Ошону менен жабылып калган жок, мен чыгып айттым. Ошол анда ошол баары сүйлөп бүткөндөн кийин жыйынтыктоочу сөздү президент Садыр Нуркожоев өзү эмне менен жыйынтыктады? Суроолорубузга жооп берди. Кичине баягы мындай эми анын ичинде туура мындай мен жеке пикирим да, мен бирөө жарымды неметким келбейт. Эми ошо апрель немелеринен тигиндей мындай анан канкы бар, анан биз кечирбейбиз дегендей, тигиндей отуруп кереги жок дегендейлер болду 3-4. Эми ошентип сүйлөсө эле ошого жол бергисип мындай кармашкысы келген жок деп ойлойм. Эмне деп кармашат президент? Угуп турду, биздин көз карашыбызды, мнениябызды билди деп ойлодум мен. Жыйынтыктоочу сөздү эмне менен бүттүрдү? Жыйын кантип жабылды? Жыйын ошо мен сүйлөгөндөн кийин эле сөздү токтотолу дегендей кылды президент. Жабык, ошо келе калсын деген деле жери жок, кете калсын деле деген жери жок, кайталаган жок. Завод куруу идеясы кайсы жерге завод курулуш керек, кандай завод айтылган жок? Жок, алар айтылган жок. Эми келсин деп баарыбыз жалпы колдоо көрсөтүп айтсак, анан анда айтылат беле, аны деле мындай президент элге койду да, элге койду. Эми президентибиз өтө эле айкөлдүк кылып атат. Тиги өкмөт үйүн салса деле элге коет, тигини салса деле элге коет элди. Эл ар ким ар кандай жана танталаңдап көрө албай жазгандар жазып элатпайбы? Бул эмне кылат? Муну Бакиев куруп берип атат. Анан тиякты тигинтип салды, биякты мынтип салды. Жамандаган сөздөрдү бул немеге Facebook деп коебу, ошого толтура эле чыгарып атат. А бирок жалпы эл көпчүлүк эл колдоп эле күтүп отурат, жасасын деп эле күтүп отурат. Жеке сиздин пикириңиз, Курманбек Салиевич Бакиевдин ушул Кыргызстанга келүүсү боюнча сиздин пикириңиз кандай? Менин пикирим келсин деп эле ойлойм.
Тулпар сөйін кордубайт деп жатпаймынбы. Адам мыкты адам болгон, жөн эле киши президент боло бербейт. Анын да чөйрөсүн эметилген. Бир, экинчи чекеси бийликке барышчы ушу биздин жана оппозицияда жүргөндөр чересчур ушу жаманатты кыла берет экен. Мунун тегинен көбү кара көбү жабылган атайын жамандоо, каралоо деп эле эсептеп калдым мен. Келсин деп эле ойлойм. Ал келсе көптөрүнүн бети ачылат, жүрөктөрү түшкөндөр да бар. Ошол себептен каршылар да бар деп ойлойм. Ошол себептен каршы жана карапайым элди үдүргүтүп коюп атат. Силер ушинткиле камкордоп айткыла. Именно ошол апрелдеги баласын жоготкон, немелер жоготкондорду себеби Атамбаев өзү каржылап турду да, ал эмне чөнтөгүнөн берди? Мамлекеттин акчасын берди. Алмазбек Атамбаев боюнча айта кетсеңиз, мына бул киши ден соолугу боюнча сыртка чыгып кетти эле, андан бери канча убакыт өттү, келген жок. Муну мисал үчүн Садыр Жапаров айкөлдүк кылып чыгарды да. Мен Садыр Жапаровдун атасынын ошол ак үйдүн астында турган бүгүнкү күндө да көзүмдө элестейт. Мен Садырдын атасын көрүп ойлогом, атанын баары ушундай болсо, балдар армансыз чоңойгудай. Садырдын атасындай ата жок экен, бар эми аталар толтура. Бирок ошол шыбыргактаган жаанда момундай момундай кружка жылуу чай ичпестен, бир кенеден эмеге отурбастан ак үйдүн астында бир 100 киши куда сөөгү бир ушу тегеретеси менен турду. Садырдын атасы. Ошондо мен да келип сыртта карап турдум. Эми ар кандай тагдырлар, ар кандай ойлор оюңа кетет, атаң көрү дедим да. Садырдын атасындай ата жок экен. Атанын баары мындай болсо, балдардын баары бактылуу болгудай дедим да. Ошентип кечинде мен да үйгө кеттим. Атасы ордунан былкылдаган жок, эс алган жок, чай ичкен жок, турду. Кечинде үйгө келип туруп телевизорду карап турсам, Атамбаев телевизордо выступать этип атат. Ак сакалдар эмес эле, ак сакалдар экен деп. Мен аябай жаман нааразы болдум ошондо. Айланайын, ушу кантип жакшы болсун. Ушул адам катары чыгып жооп берип койбойбу? Өзү чыкпаса элди чыгарып койбойбу? Же болбосо антип интервью бербей эле койбойбу? Атамбаевдин өзүнүн ошонун башына тагдыр келди эле, атасы болсо аныкы да турмак ушул жерде. Атамбаевдин атасы да турмак. Анан ушул себептен Атамбаевди мен туура эмес эле көрдүм. Жаман эле көрдүм. Капа болдум аябагандай. Анан күйүттөнүп өлүп калбадыбы, атасы да эниси дагы. Дагы эмне алынча кошумча айтасыз? Ошо Бакиев мына Белоруссияда тиги инвестор болуп жүрөт. Биздин президент көрүнгөн жерде инвестор иштеп жүрөт. Любой адам кемчилигин түшүндү. Мекенинен кеткенине 14 жыл болду. 14 жылдан бери ал эмне тиги элдин баары эле аны баштан сылап атыптыр. Өз мекенине жетпейт да. Мына аялы каса болду, келе алган жок, кое алган жок. Өлүмдөн өткөн эмне трагедия бар. Ошого катыша албаган нерсе көп эле удар болду да, ага деле удар болду. Өзүнүн учурунда кетирген ошибкасын ал өткөрдү, башынан таразалады. Бирок айтып атпайм, Разаковду деле алып келип койбодубу? Анан сөзсүз эле өлүп кетип эле анан сөөгүн ташып калыш керекпи? Тирүүсүндө алып келип ошо күнөөсүн сездирип, мамлекетине ошо кетирген ошибкасын бул эми кайталабайт. Бул эми ошол кетиргенин оңдогонго, чындыгында эле Белоруссияга салгычакты өзүбүзгө салып койсо, көп эл жумуш менен камсыз болот. Аны биз ошентип эле айкырып эле камкордоп эле кыйкырып өкүрүп жатуудан эмне максат табабыз? Андан максат таппайбыз. Ошо ынтымакка келсек, кечиримдүү болсок, айкөл болсок ошондон табабыз. Мына ошенткен Атамбаевди деле Садыр Жапаров айкөлдүк кылып чыгарып эле, дарыланганына кетирип эле, балдарын депутат кылып жогорку кеңешке отургузуп эле атпайбы? Тиги Садыр Жапаровдун баласыздарын кошуп үй бүлөсүнөн бери чогучадан камабады беле. Касса мына бу деле касып, балдарын тиги немеге жолоттурбай эле, ошолордун аркасынан түшүп отурбайт белем. Айкөлдүгүн көрсөтүп эле жасап атпайбы? Жанагы президенттердин башын биргиктирип, эң баса ошо жолугушууда айтты. Мен аларга муктаж болуп, көз каранды болуп аткан жерим жок деди. Бирок инвестор алып келип, ада Кыргызстанды оңдойн деп жанталашып атат да. Алып келейин десе, ай булар аябай опасный, булар революция кыла берет, булар президенттерин кууп чыгат, булар талап алат, булар тоноп алат, мародерлук кылат деп, чындыгында эле ошондой иштер болуп бизге келиш деген оңой эмес экен да. Анан мына пенсиябызды көтөрүп атат, айлыкты көтөрүп атат, мектептерди куруп атат, жолдорду оңдоп атат, аэропортту салып атат, көп нерсени жасап атат. Даже тиги эс алуучу Кысык көлдө
дүркүрөгөн бай мамлекеттерде ошо туризм менен байып атышпайбы? Любой барсаң 5% налог төлөйт экенсиң. А биздикилер эмне кылып атат? Аябай байларыбыз налог төлөбөй тиги жаман атты кылып атат, алдарын жетишинче буларды налог төлөгүлө десе, көнгөндө эң жакын заңгыраган немелерди салып, бирөөгө бир тыйын бербей анча мынчаны мынтип иштетип коюшуп, кул катары көрүп көнүшкөн. Тигиниз булардын баарын жасап атат. Мына көлдүн жээгинде Жыргалаң деген пансионатты оңдотуп коюптур, сону кылып көп жерди чуркап барып кыдырып чын эле үйүн сүзүп кетсе да барып атпайбы. Атак президенттер протокол менен деп эле качан жолоочу эле элге? Жолоочу эмес да. Бул протоколуна карабай эле баягыдай чуркап кетип эле көп нерсени жасап атпайбы. Мына экөөлдүк кылып, кечиримдүүлүк кылып, ошолордун баарын кечирип, кыргыз элин момундай бир нукка салып, мынтип стабилдештирип, момундай жакшынакай нерселерди жасап берип атат. А бирок ошо арабызда бийликке жетпей дагы деле жана күрөнүп сүрөнүп деген немелер эми сыймыгыбыз сөгүлүп сагынып алчыга баштаптыр. Ошондой эң баш эң ооз тартипсиздер жолтоо эле болуп атат. Жолтоо мамлекетке. А президент кечеги жолугушууда ошол өзүнүн кылган иштери боюнча да сиздерге айтып кетти? Эми андай өзү айтып, аларын айтып мактана алган жери жок. Эл көрүп турат да. А жанагы Дубайдагы президенттердин жолугушу боюнча Аны айтты, ошону айтты. Инвесторлор ушинткенде мен ошону атайын ушун үчүн барып жасадым деди. Жолугушууну ушун үчүн жасадым деди. Жээнбековду деле камап ичинде эле көп эле неме кылып атпайбы, анан деги эле мындай камалбай самалбай мындай бир неме болсун, бир жакшы жолго түшөлү деп мен ырымдагам деп эле жообун берип келатпайбы аны. Анан жасаса ушуну жасамакта. Чын эле Атамбаев ар бир 10 жылдын ичинде, Отунбаев экөөнүн ортосунда 10 жыл өтпөдүбү? 10 жылдын ичинде 10 канча жыл өттү. 10 жылдын ичинде чын эле телевидениядан Максим баланча жерде момундай кылып жүрөт, тигинтип жүрөт, курейип минтип жүрөт деп эле жамандоонун эле үстүндө болду. Биз ошону карап эле, шүмшүк экен, булар желмогус экен деген эле неме менен калбадык. Андан өздөрү аябай желмогус турбайбы? Сиздерге ошол айылдан телефон чалып президент менен жолугушуу болот дегенде кандайдыр бир инструктаж бердиби? Сүйлөгүлө, антип сүйлөгүлө? Жок. Айттыбы кайсы эмне темасы боюнча жолугушуу болорун? Жок. Эчтеке айтылган жери жок. 7 баатырлары келет деп. Жөн эле баатырлары президент кабыл алат экен деген менен эле бардык. Барганда өзү жанагынтип тиги мындай кылды да, бул абдан туура кылды. Баарыбызга тигилердин да жазган неменин бетин ачты да, ачык ортого коюп берди да. Ачык ортодо талкуу кылды. Тигилердин жазып киргизгендерин айтып, фамилиясынан бери окуп берди ошол жерде. Ошол Анан бизди минтип сүйлөгүлө, же президентти колдогула, же Садырдыкын колдогула, же муну колдогула деген үйрөтүү эч кандай болгон жок. Президент башка фамилияларды айттыбы, ошо башка президенттер жөнүндө сөз айтылдыбы ошол жерде? Жок, айтылган жок. Бул жыйынга Кыргызстандын бүт 7 дубандан келдиби? Ооба, 7 дубандан келди. Көбүнө тааныйсыз да. 7 дубандан келди. Мунун ичинде жалган апрель баатырлар да толтура да. Жалгандар толтура. Именно ошол тиги жанагынтип канкоор деп неме кылып коюп, албул кылып сүйлөп коюп жүргөндөрдөн бар. Ичинде именно ошол Атамбаевтан акча алып, аябай момунтип сүйлөп, ошол жерде провокация кылып, антип-минтип жүргөндөрдөн бар. Анын баары белгилүү. Нарында болгон митингдин баары, уюштуруу нарында болгон, өткөрүү 4-5 жолу нарында болгон. Ошондо 21 кыймыл деп бар болчубуз. Азыр ушундук болбойт. Бастырмадан түшкөнү деле, тигинис деле, мунус деле апрель баатырыбыз деп эле анан эле талап тоноп, моякта эле жүрүшпөйбү толтура. Жергиликтүү бийликтерди тоногондору канча. Жумушка тигини кой, муну кой деп, биз деген жанареке иллюстрация мыйзамы деп текшеребиз деп барып алып, жергиликтүү бийликтердин акесин окуткан апрель баатырлары толтура. Толтура, пайдасынан зыяны көп. Ана эми мына Баткен согушунун Баткендегилерди тиги баатыр деп эсептесек болот. Себеби башка эми бир кечте союз болуп, алар менен да бирдикте чогуу жашачубуз да. Алар кол салуу менен кирди, туура курал жарак менен кирди. Именно кол салып. Анан эми апрелде андай курал жарак менен кирип кол салуу болгон жок да. Бер жактан наоборот курал жаракты алып чыгып, ыргыта түртүп, өзүбүздүн балдарды антип-минтип атышкан биз өзүбүз коңгантип эмне кылышты. Өзүбүз эле муштап сабаган неме болбодубу? Кайрылуу жасайын дедим эле да. Көчө тигиндей ал жерден ошол ондон сырткары лишний суроо берүүгө болбойт экен чындыгында көчөкү жыйында. Мен ушу көзүмдө операция жасатып 4-горбольницага жаттым эле.
Бизде медикте врачтар жок, жаштар келбейт, жаштар билбейт деген сөздөр көп айтылат. Мен ошол жерден ординатор кыздарды көрдүм да. Аптан кичпейил, биздин кыздар мединституттан эметкен, аптан кичпейил, элди төйлөсү, көрүүсү ушунчалык сонун экен. Бирок бир тыйын айлык төлөнбөйт экен ошолорго. 1 сом айлык төлөнбөйт экен. Ана мен айттым, кыздарым, силердин келген кеткен күнүнө келип кеткен жолуңар канча? Ошону ким берет десем, үйдөн алабыз дейт. Үй силерге кечке бере береби деп. Эми ушуга президент көп эле жерде жанарыки ачып алып айланайын 150 миң, 180 миң сом толтура 200 миң айлык алган бир жерлер бар экен. Ушундай болуп көрбөгөндө үстүнө айлыкты каратып алган. Ушуларга бир жок дегенде бир 5 миң сом да болбойт, бир 10 миң сом берилсе, анан Кыргызстанда жаштарды кантип кармайт? Бу кыздар 1 жыл чыдайт, 2 жыл чыдайт, 3-чү жылы анан чет мамлекетке баса берет да. Ата-энесинин күндө эле шарты болбойт да. Мисалы үчүн мага окшогон пенсионердин кызы болсо, кантип сен мен күндө ага акча берип турам, бере албайм да. Ушунчалык жүрөгүңүз жылыйт. Мына көрбөгөн көзүм көрдү. Анан ушунчалык ыраазычылык билдиргенге колуман келбейт. Мен ушул президентке кайрылуу кылат элем. Бул бир. Экинчи бир кайрылуум. Нарында 65 жаштан ашкан ушу эмгек кодекстейби ошонусун оңдотсо жакшы болгудай. Ушу 65 жаштан өткөн мугалим врачтарды кетирип эле койсо, бюджет ушулар эле соруп атат. Мына двойн айлык сааттын баары ошолордо, мектептеги мугалимдерде айлыктын баары ошо, сааттын баары ошолордо айлыкты 50-60 миң деп алат, пенсияны да 20-30 миң деп алат. Эмне давление оорулуу, көчүктөрүн көтөрүп баса албайт, көздөрү жакшы көрбөйт, жаңы неме менен сабак өтө албайт, компьютерди билбейт, окуучуларга мындай мамилеле түзүүнү билбейт. Ошону менен күндү санап өткөрөт дагы, бирдеме болсо интрига уюштурат, келген жаштарды мондай жамандатып, кодулап, баягыларды кетип калууга аргасыз кылат. Москвада, чет мамлекетте, башка жерде жалаң жаштарыбыз бар, кыйын иштеп атпайбы? Аны ушу Кыргызстанга иштей албай калмак беле. Ушуларга бир катуу тартип чара көрүп, ушу пенсиядагыларды 65 жаштан өйдөксүн кетирсе деп эсептейм. Билим деңгээли да ошондо төмөн көтөрүлмөк. Анан бул рекетчилик, азыр тиги жана тиги рекетчилик, мектептерде зордук, зомбулук көп болуп атпайбы? Мына көп балдарыбыз жандарына бычак салып алып, жабирдемелерди жыттап, мушташ көп болуп атпайбы? Ошого кандай мугалимдер сабак берет, мен айтайынбы? Физкультураны таможнядан кеткен, пенсияга чыккандар физкультурник ошол жерде барып. Органдан кеткендер бар, физкультурник. Жашы 60-тан өткөндөр, 60-ка чукулдагандар, физкультурник. Ал эми спорт школада жап-жаш мыкты спортсмен балдарыбыз жүрөт. Ошолор барып сабак өтсө, эркек балдардын дагы тартиби болмок, тигилердин таасири күчтүү болмок. Алар чуркап любой жерге жетмек, түнү менен андай-мындай жерге чыгармак эмес. Ошондой физкультурниктерди мугалим кылыш керек да. Эми таможняда басып, высокогорьянын пенсиясын алып, 60 миң, 30-40 миң деген пенсияны алып атып, кайра физкультурник мугалим. Үйдө тыныч жата албайбыз биз, эрмектеп, момутуп турганга. Жаштар качан анан биз жаштарга неме беребиз? Анан качан жаштарыбыз иштейт? Мен президентке ушуну кайрылуу жасайт элем. Эң чоң өтүнүчүм ушул эле да, мен ушуну айтат элем да. Ушул үнүм жетсе жакшы болот эле.